долбоор жаңыдем. Салтанат телеканалы тартуулайт. Сиздер менен биргеликте Жылдыздар менен боулинг. Fun City эс алуу борбору жагымдуу маанай тартууламакчы. Алдыңкы мүнөттөрдө Кыргызстандын эң алдыңкы жылдыздардын боулинг оюнунда эң мыктысын аныктайбыз. Анда биз кеттик. Биз менен чогулуңуздар. Салтанат телеканалында Жылдыздар менен боулинг. Жылдыздар менен боулинг. Жылдыздар менен боулинг. Жылдыздар менен боулинг. Салтанат телеканалы Fun City оюн зоок борбору менен биргеликте жаңы долбоор тартуулайт. Жылдыздар менен боулинг. Башкы байге Анталияга 2 кишилик жолдомо. Мыктылардын мыктысын чогуу тандайбыз. Анда биз Асыл кеч көрөрманын долбоордун шарты менен сиздерди тааныштыра кетели. Бүгүнкү программабыздын алкагында 3 жылдыз баш болгон 3 кырам ат салышмакчы. Анан албетте мыктысы жарым финал өтөт, жарым финалдан финал, финалда болсо 2 кишилик Анталияга жолдомо. Андыктан өтө сиздерге кызыктуу болот деген кепилдик менен баштайбыз. Биз менен чогулуңуздар. Саламатсыздарбы урматтуу боулинг сүйүүчүлөр. Салтанат телеканалында кайрадан Жылдыздар менен боулинг долбоору старт алды. Бул аралыкта адаттагыдай 3 команда беттешип упайлар саналат. Мыктысы Марага жакындайт, балким бул оюнчулар эң көп упай топтоп финалчы аталат. Эмнеси болсо да ар бирине ийгилик каалайлы. Ал эми азыр атаандаштар менен кененирээк таанышсак. Алгачкы Жылдыздар менен боулинг долбоорунун биринчи командасы менен таанышып алалы. Келиңиздер, кимдер деп турган болсоңуздар, жанымда KG77 командасынын эң мыкты оюнчуларынын бири, жана ошондой эле көбүн ысык деген ыры менен көпчүлүк көрөрмандардын жүрөгүнөн орун алган мырза, актер Кубаныч. Кош келипсиз. Даярдыктар кандай? Даярдыктар эң жакшы. Командаңыздардын ысымын, атын кандай атадыңыздар? Биздин команданын аты Сакалар командасы. Эмне үчүн Сакалар? Анткени бул жакта бешебизден ар бири сакалбыз. Ал эми боулингдин турган немелери, фигуралары алар чүкөлөрдө эсептеп, ошон үчүн биздин команданын аты Сакалар. Жакшы. Анда бизи мынакей жалаң мырзалардан түзүлгөн команда экен. Командаңызды кантип топтоп алдыңыз? Командабыз баарыбызга чоң иштейбиз. Ошо жумуштан эле дайыма даярданып келебиз. Ошон үчүн эле келдик. WhatsApp'tan жазышып эле. WhatsApp'tan бир группа ачып, ошондон эле чогулуп команда болдук. Бул команда менен ошо биз футбол ойнойбуз, дагы ойнондордо ойнойбуз. Командада көп киши бар, бирок боулингден эң жакшы ойногондор ушулар болуп, ошон үчүн ушулар бар. Демек, биз сиздерге ийгилик каалайбыз дагы, анан албетте ар бир команданын өзүнө таандык урааны болот. Ошол ураан менен бөлүшүп кетсеңиздер. Рахмат ийгиликке. Сиз Сокалык Анталияга 2 кишилик жолдомон биз утуп алсак экен. Ошону утуп алабыз. Бизге ийгилик каалап койгула. Ал эми биздин команданын девизи боулинг менен намысты Сакалардан талашпай эле койсун. Биз дагы талашпайт деген үмүттөбүз. Анда биз алдыңкы мүнөттөрдө чындыгында эле канчалык деңгээлде даярдыкка ээ болгондугун көрөбүз. Кезекте экинчи команда менен таанышуу убакыттагы келип жетти. 2 кишилик жолдомону Анталияга утуп алууга даяр турган жанында өрчү аткаруучу Курал Жокоевдун командасы турат. Айта кетсеңиз, командаңыз канчалык деңгээлде даярдыкка ээ? Негизи жашоомдо эле мага дайыма жолдон аябай мындай кандай десем, чамдагай адамдар кездешет да. Ошолордун катарында бул Жылдыз, Айсулуу, Аман жана Анвар өзүнүн досу. Биздин командабыз ар тараптан чогулган адамдар болсо, ошондуктан биз Аралаш деп койдук командабыздын атын. Ал эми мына ошол команданын топтоор алдында сиздер ойлонуп бир ураан кылсаңыздар керек. Сөз түрдө урааныбыз бар. Бардык чогуу айтышыбыз керек. Ооба, чогуу команда менен биргеликте айтыңыздар. Биздин команда Аралаш случайно тамакташ. Оюнду көрүп жыргагын, күлүп чайнап камакташ. Аябай узун девиз болду. Биздин 3 программа тартылып атат. Буюрса 3-чү программанын эсебинде сиздер узун девиз боюнча 1-чи орундасыздар.
Албетте сиз айтып койбадыңызбы, позитивдүү адамдар чогуу калат деп, өзүңүз ар дайым энергияга бай жана позитивдүү болуп жүрөсүз. Мына ушул демде бүгүнкү 3-чү чыгарылышта сиздерге дагы ийгилик, жетишкендик каалап туруп кеттик деп айталы. Курам менен таанышып алалы. Кыргыз эстрадасынын мукамындуу кыздардын башатында турган биз Назгүл Токтокулова дейбиз. Сарыш ким деп эркелетип коебуз. Кош келипсиз. Даярдыктар жакшыбы? Сонун. Командабызды көрүп турабыз. Өтө жылдыздуу курам экен. Көпчүлүгү ырчы, мисалы чаш жасалган алдыда турган Тилек мырза, анан ооба, салондордогу иштеген кыздар, модель, Айтор ийгиликке аябай эле бир чоң деңгээлде кадам таштадыңыздар да. Анан бул жерде команданы кантип топтодуңуз? Чынында 1 саат калганда Тилек деген досума чалдым, анан Эрмекке чалдым, сурадым, ойногонду билесиңер десем, Тилек бирке билем деди. Бул балабыз Илгиз да билет, Эрмек биринчи жолу ойноп атат, мен экинчи жолу. Ошо. Демек баары алдыда, буйрсам. Анда эмесе командаңыздардын атын айта кетпейсиздерби? Сарылар командасы, асыл кеч көрөрман. Анда эмесе сиздердин дизиңиздер канчалык деңгээлде Сарылар командасы ийгиликке кадам таштады? Сарылар арасында бир кара бала. Чындыгында эле Сарылар командасына биз дагы чындыгында жетишкендик каалайбыз. Анткени эгерде бул бүгүнкү чыгарылыштан ута турган болсоңуздар, жарым финалга өтөсүздөр. Жарым финалдан финал, финалда болсо 2 кишилик Анталияга бекер акысыз эс алуу. Андыктан болгон күчүбүздү салабыз. Баштадык. Салтанат телеканалы жана Fun City оюн-зоок борбору биргеликте уюштурган Жылдыздар менен боулинг долбоорунун 3-чү чыгарылышын көрүп жатасыздар. Биринчилерден болуп Сакалар командасынын капитаны актер, тамашачы Кубаныч Курманбеков баштады. Жакшы. Кезекте Курал Чокоев и команда талышындагы оюнчулардын капитаны Курал мырза чуу дегенде эле ай, бул аракетинен майнап чыкпай калды. Эки мырза тең экинчи аракеттерин катары менен баштады. Жаман эмес. Кегелдерди кулатып түшүрүү үчүн шарды команданын мүчөлөрү колго алды. Даярдыктарын байкайлы. Азаматтар. Негизи капитандарга караганда курамдын мүчөлөрү жакшы даярдангандай. Барекелде. 3-чү оюнчулардын кезеги келди окшойт. Бири жакшы деген баага татылса, экинчиси биз күткөндөй болбой калды окшойт. Эсиңиздерге сала кетсек, Жылдыздар менен боулинг долбоору Fun City оюн-зоок борбору менен биргеликте уюштурулуп, 3-чү чыгарылышын көрөрмандарга тартуулап жаткан чагы. Баш байгени багындырган командага Анталияга 2 кишилик жолдомо ыйгарылат. Демек, баалуу белек ат салышкандарда көп, кимиси утуп, кимиси жеңилет деп сырттан көз салып жактырган жылдыздарына жан үрөгөн көрөрмандар андан көп. Командалар оюндун кызуусуна кирип, колдон келишинче көбүрөөк кегелдерди кулатып, көбүрөөк упай топтоо менен алек. Өзгөчө капитандар болгон күчүн жумшоодо.
Кубаныч мырза баракелде. Тажрыйбалуу экени көрүнүп турат. Сакалар командасынын экинчи оюнчусу баштады. Ой Азамат, Курал Чокоевдун оюнчусу таймашка аттанды. Бул да жакшы жыйынтык. Үчүнчү оюнчуларды шарды ыргытуу алдында гана абдан жакшы. Курал мырзанын аракетин көрөлү. Жата калып жыйынтык күтүп жаткандан кийин ою оңунан чыкса керек. Азамат. Бардык эгелдерди кулатууга жетишти. Командасы кубаттап түйүнүштөрүн жашыра алышкан жок. Улуу көчтү көрүп, бийинги көч түзөлөт дейт. Демек, капитандар кандай ойносо, команданын мүчөлөрү аларга карап күч-кубатын топтосо керек. Ай, Кубаныч мырзанын аракетинен майнап чыккан жок. Байкалгандай, сакалар тайпасы сиздердин назарыңыздарда оң жааттан орун алып ойноп жатышса, алардын атаандашы Курал Чокоев команда тайпасы сол тарапта. Шаар боюнча ар бир команда 5тен оюнчудан туруп, канчалык көп упай топтосо финалга чыгууга мүмкүнчүлүк алат. Ал эми финалда эң көп упай топтогон 6 команда атсалышып, топтогон упайларына жараша атайын даярдалган наамдарга ээ болушат. Ал эми жеңишти эңип кеткен команда Анталияга 2 кишилик жолдомо утуп алат. Кемчиликтер жок эмес. Ошентсе да оюнчулар кезеги менен өз өнөктөштөрүнө өткөрүп берүүдө. Ар бири өксүп калбастан бар аракеттерин салып жаткан чагы, жарыш ушул бойдон уланса, анда сакалар жааты утуштуу оодарып кетиши толук мүмкүн. Эки жаат тең азырынча бирдей көрүнгөнү менен жыйынтык али чыга элек. Албетте, бул оюн аябагандай чоң күчтүү талаптарын дагы айта кетпесек болбойт. Себеби ар бир шаардын салмагы эле бир нече килограммды түзөт эмеспи. Курал мырзанын оюнчусу даярданууда. Азамат. Командалар болгон толгон күчүн дагы жумшоодо.
Барыбыз билгендей, боулинг оюну 19-кылымдын аягында пайда болгон оюндардын бири. Ошол учурда оюндун стандарттары жана эрежелери ойлонуп табылган. Боулинг ойноого жаш курак мааниге эмес, эң башкысы шарлар менен көп кегелде кулатуу биринчи максат болуп саналат. Ал эми шарды ыргытуу боюнча атайын эреже жок, ар ким өзүнүн тажрыйбасына, жөндөмүнө жараша ыргытууга болот. Мына ошентип ар бир оюнчу 20дан шаар ыргытып командасына упайларды топтошту. Анткени менен жыйынтык бир партияга ойнолуп бүткөндөн кийин гана белгилүү болуп, эң көп упай топтогону жеңди деп эсептелди. Анда эмесе эки команданын таймашынан кийин 3 тайпа ат салышууга чыкты. Булар ырчы Назгүл Токтокунованын Сарылар командасы, Кыргызда эки жаат тең азырынча бирдей көрүнгөнү менен жыйынтык али чыгат. Албетте, бул оюн аябагандай чоң күчтүү талапларын дагы айта кетпесек болбойт. Себеби ар бир шаардын салмагы эле бир нече килограммды түзөт эмеспи. Курал мырзанын оюнчусу даярданууда. Азамат. Колго алды. Азамат. Ал эми кезекте Назгүл Токтокунова. Жаман эмес. Буга чейин бир эле жолу боулингди ойноп көргөм деген команданын капитаны үчүн бул жакшы жыйынтык. Ардактуу көрөрмандар, сиздер Жылдыздар менен боулинг долбоорун көрүп жатасыздар. Бул таймашка мүмкүнчүлүк түзүп берген Fun City оюн-зоок борбору өзгөчө атмосфера, позитивдүү энергия, боулингчилердин ыңгайы үчүн бардык шарттар каралган. Ал эми аталган оюндун башкы байгеси Анталияга 2 кишилик жолдомо. Алдыда дагы көп жылдыздардын оюндарына күбө болобуз. Андыктан Салтанат телеканалы менен бирге болуңуздар демекчибиз. Командада колдоо болсо тоскоолдуктар чымын черткендей да болбосо керек. Сарылар тайпасынын ынтымагы бекем экени бири-бирин колдоп турганынан эле байкасак болот. Эки жаат тең азырынча бирдей көрүнгөнү менен жыйынтык али чыгат. Албетте, бул оюн аябагандай чоң күчтүү талапларын дагы айта кетпесек болбойт. Себеби ар бир шаардын салмагы эле бир нече килограммды түзөт эмеспи.
Курал мырзанын оюнчусу даярданууда. Азамат. Ырчылар үчүн кол чабуу, чоң эргүү, рахат тартылгандыктан боулингде да бул ыкманы колдонуу менен оюнчуга команданын мүчөлөрү дем күч берип жатат. Ошентип бир нече саатка созулган оюнда маарасына жетип калды. Азыр биргеликте бүгүнкү ат салышкан командалардын упайлары менен таанышсак. Оюнчулардын саппашында Кубаныч Курманбековдун Сакалар командасы 585 упай менен биринчиликте болсо, экинчи катарда Назгүл Токтакунованын Сарылар жааты 406 упайга ээ болду. Ал эми үчүнчү орунда Курал Чукоевдин командасы 321 упай менен. Мына ошентип өзүңүздөр көргөндөй эле биринчи айлампанын негизинде 324 упайга ээ болуп, тилекке каршы жеңишке кичине жетишпей калган Аралаш командасынын чын эле катышууңуздар үчүн чын эле ыраазычылык билдиребиз. Анан Курал мырза, оюндун жүрүшү тууралуу бизге комментарий бере кетесизби? Oyun ayağı öttü. Bırak bizden atandaşlarımız içine teknikалық жактан аларга кичине көп жеңилдиктер пайда болду. Бирок аны эмне кетире уюштурушуулар көз жумуп коюшту да. Бизде негизи эле ушу Кыргызстан тошунда эң боло берет дегенчи. Анан спортто негизи эле ушундай машыгуу жарышууларда ошондойлор кичине азыраак болсо деген үмүт да. Анткени кийинки катышууда азыркыдай стимул болбойт, азыркыдай көңүл болбойт. Коррупция негизи ушундан башталат да. Бирок бул жерде чындыгында коррупция деле болгон жок. Ооба, билесизби, татыктуу жеңилүү тагып бул жеңиштен чоң бир ийгиликти алып келет экен. Техникалык жактан ката кеттир, бирок аны биздин уюштуруу жагындагы Фан Сити салуу борборунун кызматкерлери байкаштырып берет деген үмүттөбүз. Туура, бирок эми азыр биздин ичибизде кандайдыр бир күйүт калып калды да. Албетте бардык жерде чындык кордосо, албетте сон болот деген үмүттөбүз. Ал эми командабыздын жакшылыкка кечтери дагы аябай страйк жаратып атты. Биринчи, экинчи мүмкүнчүлүктөн анан айта кетсеңиздер, бөлүшө кетсеңиздер, канчалык деңгээлде бүгүнкү оюндан өзүңүздөргө жакшы бир эмоцияларды ала алдыңыздар? Андан кийин дагы боулингге көп келип дагы жакшылап үйрөнгөнгө аракет кылам. Мен экинчи эле жолу ойноп атам, ошол үчүн бир аз неме. Бирок болгон аракетимди жумшадым. Сиз бүгүн канча страйк жараттыңыз? 2 страйк жараттыңыз. Ардактуу телекөрүүчү, бул айымдар үчүн өтө чоң жетишкендик. Келиңиз, сизде дагы бүгүнкү оюндун жүрүшү тууралуу комментарий бере кетсеңиз. Мен экинчи жолу келип атам, бул жака страйк кыла албадым. Андан өкүнүчтөмүн, кийинкисине жакшы оюнду көрсөтөм деген ишеничтемин. Жакшы, албетте бардыгы мына ушул мүнөттөрдөн башталат. Бирок Курал мырза, капаланбаңыз. Ар дайым жеңиштин үстүндө жүргөн мырза, албетте биринчи италия ушундай болуп калса, сөзсүз жүрөктө бир мүнөттөр калып калат. Антпейбиз мырзалар, сиздер дагы кандай бүгүнкү оюндун негизинде кандай сезимдерди алдыңыздар? Бөлүшүп кетпейсиздер, оюңуздар биз үчүн өтө маанилүү. Мен эми түшүнө баштадым го дейм оюнду. Оюн бүткөндө түшүнө баштадыңызбы? Ооба. Азыр каталарын эми билип атам, бирок мындайча айтканда тонкий деп коет го. Тонкий оюн экен. Мындай толук азартка кире алган жокмун чынында. Анан мана барып чыккан чынында техникалык себептерден.
кызык кетип калдым да. Чүрбең сен маанайда маанаңызды көтөрүп кетиңиз. Ардактуу биздин көрөрмандар, асыл кеч көрөрмандар, мына ушундай жыйынтыктар менен сиздер менен бөлүшө алдык. Ойлойбуз кийинки оюндарда келип берет деп баш тартпаңыз, анткени сиздер бизге өтө керек инсансыздар. Биз болсо долбоорубузду улантабыз. Биринчи айлампада өтө өздөрүнө ишеним пайда болгон Сакалар командасы азаматыңар 587 упай. Биздин 3 оюндагы эң алдыңкы упай. Сиздерден кийин 473, 470. Азырынча сиздер алдасыздар. Бирок алдыңкы биздин күндөрдө чыгарылыштарда дагы оюндар болот. Айта кетсеңиз, сиздин тандап алган сакаларыңыз чындыгында эле чүкөлөрдү мыкты атты окшойт чиркин. Ооба, биз өзүбүздө күткөнбүз, бирок аябай жакшы аракет кылдык. Бирок Курал мырза техникалык жактан сиздерге жеңилдик берилди дейт, ошол үчүнбү? Жок, ал деген негизи боулингдин эмеси өзүнүн оюн шартташындай. Алар болсо тремеш түшүнүп алышпа. Экинчи ал эми техника эмес, ал деген оюнун правиласы ошондой да. Алар Канча көп страйк жарата турган болсоң, ошончолук мүмкүнчүлүк берилет, ошентип алып кетип калды. Таймаса жөн эле ошо оюн ошол кишиники бүткөндөн кийин тартып берет экен да. Ошондой эсептеп алышты. Жакшы, албетте, баягы атагандаштык, баягы таймаш болгон жерде сөзсүз түшүнбөстүк боло берет экен. Келиңиз, бул мырза аябай күйүп, жанып эле өзүңүзгө командага бир дем күч берип атасыз. Бөлүшүп кетиңизчи. Эми эмне дегиз, башында айтып кеткендей эле биз өзүбүздүн күчүбүзгө аябай ишенип атканбыз. Утабыз деп чын эле уттук. Эми ушумадан дальше өтүп эле жүрөр эле. Жакшы, ал үйрөнүп калганга аз калды. Мейли, ошондой болсо да келиңиз, сиз дагы аябай баягы жан үрөп 85 десем, жок 87 деп 2 упайга дагы аябай жан үрөп турдуңуз. Айтсаңыз, бүгүнкү оюн сизге жактыбы? Аябай жакты. Бизге 2 упай эмес, 1 упай дагы аябай азыр бизге зарыл. Жакшы. Алтынбек мырза, айта кетсеңиз, бүгүнкү оюнда сиз канча страйк жараттыңыз? Мен 3 страйк чыгардым окшойт. Бирок мен мындай өзүмө бүткөн эмесмин. Ошо ийгилик командаларга катары. Жакшы. Сиз канча страйк жаратууга жетиштиңиз? 1. Жакшы. Ал эми бүгүнкү атаандаштарыңыздардын оюну менен макулсузбу? Жок, макул эмес. Эч кандай макулдук бербейсиздер. Анда эмесе мына ушундай идем менен азыркы учурда дагы бир команданын чыйынтыгын күтөбүз. Анан урааңыздарды дагы бир ирет айтып койбойсуздарбы? Кандай дейсиздер? Боулинг менен намысты Сакалар командасынан талаш байлап коюшту. Жакшы, уран экен. Бул плагиат эмеспи? Жок, бул плагиат эмес, бул ошолорго окшош. Плагиатка окшош. Азаматыңар бүгүнкү жеңишиңер менен куттуктайбыз. Анда күтө туруңуздар. Мына ошентип 3-чү курамдын жыйынтыгы менен таанышуу убакыттары келип жетти. 416 упай. Куттуктайм. Сарылар командасы өз капчыгына салып алды. Назирайым өзүңүздүн командаңыз, Назгүлайым өзүңүздүн командаңызга сары ишкин деп эле айтайынчы. Ойногонуна, деңгээлине ыраазысызбы? Кандай болду? Албетте ыраазымын. Досторум негизи эле колдоп келип баары иштейт, баары жумушта, андан карабай баарын таштап келгенине ыраазымын. Биринчиден биз бияка утабыз, утпайбыз деп келген эмеспиз. Биз биринчиден көрүшүп, көптөн бери көрүшкөн эмеспиз. Ойноп, ошо оюндан рахат алганга келгенбиз. Демек сизге жакты. Мага жакты. Жакшы, чакырып турабыз. Фан-сити эс-алуу борбору ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Ал эми жанымда турган биздин жаштакай айымыбыз көптөгөн страйктарды жаратты. Расскажите, пожалуйста, как вам игра? Отлично. Раньше играли? Да. Поэтому, да, у вас такие результаты? Всегда страйк? Да, все. Ну, я просто играла до этого, поэтому я... Профессионал? Нет. Вместе расскажу. Анда эмесе келиңиздер, кийинки курамда сурап кетели. Бүгүнкү оюн сизге жактыбы? Ооба, жактады. Моделдик кызматтан тышкары дагы сиз боулингге келип турасызбы? Чын айтса биринчи оюн отум. Бирок жактыбы боулинг? Абдан жакты. Кийин келип турасызбы? Буюрса. Жакшы, биз дагы күтөбүз. Ал эми айтсаңыз, Тилек мырза, менин бүгүнкү чаш жасалгамда прическамда канчалык деңгээлде баалай билиңиз? 100. 100 мага жарыштыр.
Эң алгач эле сизди келерди көрдүм. Албетте баягы бир жумуштуу байкоо жасоо оор эмеспи. Анан ошол эле учурда мына менин чоч жасалганымды 100%га бааладыңыз. Ал эми бүгүнкү оюндун жүрүшүндө өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүздү канча упай менен баалай келебиз? 50. Жакшы, рахмат. Ал эми келиңиз Эрмек мырза, сиз өзүңүзгө канааттандыңызбы? 70%. Бирок биз Назгүл айтмакчы, биз утабыз, утпайбыз деп келген жокпуз. Бирок биз путевка үчүн келдик болчу. Тилекке каршы сары путевка гана. Анда эмесе биздин Назгүл айымдан дагы кичине чыгармачылыктан дагы интервью ала кетели. Азыркы учурда кандай жаңылыктарыңыз болуп атат? Көрөрмандарыңыз, угармандарыңызга кандай ырлар жазылып атат? Азыркы учурда альбомдун үстүндө иштеп жатабыз. Буюрса Кыргызстандан да бир аз чыгалы деген ойлорубуз бар, даярданып жатабыз. Азырынча баарын айтпай отурайын. Алдыга айтып алуу эле болбой калчу эле, ошон үчүн даярданып жатабыз. Жакшы, сизди биз баягы ар бир автордук ырларыңызды башка ырчылар да каткарып жүрөт. Өзүңүз кээде деп каласыз, ошол себептерден угарманыңыздын катарында мен дагы толуктам. Ошон үчүн көп ырларды жазып туруңуз дейбиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай мына ушундай таланттуу Жылдыздоо курамдан түзүлгөн Сарылар командасы өздөрүнүн 416 упайы менен бүгүн жакшы жетишкендикке жетти, ийгиликке жетип, биринчини албаса дагы баарыңыздардын чыгармачылыгыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ар дайым биздин боулинг борборго келип ойноп турсаңыздар болот. Мынакей сиздер менен биргеликте убактыбызды позитивде өткөрүп алдык. Ардактуу телекөрүүчү, биз менен чогуу болуп бергениңиздер үчүн чын дилибизден терең ыраазычылык билдиребиз. Эмки жумадан кайрадан Жылдыздуу курам менен, Жылдыздар менен боулинг долбоорунда амандашканга чейин, Fun City эс алуу борбору жана Салтанат телеканалында амандашканга чейин көрүшкөнчө кызматыңыздарда Айза Жомурчиева болду. Ар дайым биз менен чогуу болуңуздар.